Адам кыйналганда, айрыкча ооруп кыйналганда жакындарынан жардам күтөт эң алгач. Андан ары кошуналары бар, акыл укумдар деп коеюн. Алар болсо кимге барышты сунушташат. Мисалы, молдокеге барышты сунушташы мүмкүн. Элдик дарыгерлер бар, ар кандай компаниялар бар, ошол биодобавкалар саткан, витаминдер саткан, ошолорго барууну сунушташат. Жана ушул тепкичтердин баарын басып өткөндөн кийин ошол ооруп жаткан адам эч кандай өзгөрүү сезбегенден кийин гана дарыгерге барууга мажбур болот. Эгерде ал биринчи эле ушул кадамды таштаганда, балким эртерээк айыгып кетмек жана оорусу дагы андан ары күчөп кетмек эмес. Адамдар эмнеге биринчи дарыгерге барышпайт? Бул көйгөйдүн чыныгы себеби эмнеде экендигин анык билиш кыйын. Балким дарыгер дароо эле ага бир нерсени сунуштап, аны ич, муну ич деп айтпаганындадыр. Ал көбүрөөк келгенде эле ар кандай изилдөөлөргө жөнөтөт, УЗИге жөнөтүшү мүмкүн, анализдер тапшыртышы мүмкүн. Мунун баары кызылдай акча. Жана ошондон кийин гана кайсы бир дары дармекти ошол ооруган адамга сунуштайт. Негизи мындан туура кадам болушу мүмкүн эмес. Заманбап медицинанын көз карашы боюнча жана айыгып кетүүнүн мындан башка туура жолу дагы жок. Ошондуктан эгерде ооруп калсаңыз, эмдикиде дароо дарыгерге барыңыз. Эң начар сиздин көз карашыңызда эч нерсени билбейт деген врач дагы 8 жыл, азыркы учурда 9 жыл убактысын ооруканаларда, ар кандай китепканаларда, конференция залдарында убактысын кетирип, жылына аздан болсо дагы чогулткан билимдери менен ошол сиз барган башка адамдардын баарынан көбүрөөк нерсени билет. Ишенип коюңуз, бул чындык. Жана дагы бир нерсени айтып коеюн. Эч бир дарыгер сиздин кыйналышыңызды каалабайт. Жана сөзсүз түрдө сиздин айыгып кетишиңизге жардам бергиси келет. Жана дагы кайсы бир дарыгер сизге бул оорудан толук айыгып кетүү мүмкүн эмес деп айткан болушу мүмкүн. Бирок сиз муну туура кабыл албай, башкача түшүнүп алышыңыз мүмкүн. Анткени ал көптөгөн ошондой баштан өткөргөн же болбосо уккан, билген, окуган маалыматтарына таянып гана ушул сөздөрдү айтат. Жана дагы ал айткан сөздөрдүн дээрлик жарымынан көбү чын экенине ишенсеңиз болот. Ал эми башка сиз барган ошол дары айыгып кетишиңизге себепчи боло турган адамдарга айтып да кете турган болсом, албетте молдокеге барганыңызды мен өбөн көрбөйм, жаман нерсе катары эсептебейм. Анткени сизге андан эч кандай зыян деле болбойт. Руханий жактан аз болсо дагы балким айыгып кетесиз. Бирок бул медициналык жактан эмес, ден соолукка толук пайда берет деп айтыш кыйын. Ошондуктан бул нерсени өзүмө пайда келтирип атам деп айтсаңыз бирок болот, бирок ден соолук үчүн эмес. Руханий жактан жакшы болуп калыш үчүн, балким стресске кабылуу мүмкүнчүлүгүн бир аз болсо дагы жоёттур. Ал эми элдик дарыгерлерге токтоло турган болсом, балким арасында өтө билген, ушул боюнча өтө көп окуган, же болбосо маалыматы өтө көп бирөө бардыр. Бирок жарымынан көбү
Андан дагы көбү, дээрлик 90% деп айта берейин, эч бир туура нерсеге таянбайт. Болгону кайсы бир дары чөптүн дейбизби, же болбосо кайсы бир каражаттын ден соолукка пайдасы бар экенине ишенгенден улам эле сизге ушул нерсени сунуштайт. Жана ал сизге эч кандай текшерүүдөн өтүүнү сунуштабайт. Демек, сиздин ооруңуз тууралуу эч нерсени билбейт. Билбей туруп эле сизге кайсы бир нерсени сунуштай берет. Жана дагы дары чөптөр тууралуу бир ооз сөз айта турган болсом, алардын эч бири клиникалык текшерүүдөн өткөн эмес. Демек, пайдалуу экендиги дагы биздин организмибизге тастыкталган эмес. Ошондуктан аларга таянбай эле коюңуз. Биодобавкалар жөнүндө дагы эле ошол эле сөз. Алар дагы эч кандай клиникалык текшерүүдөн өткөн эмес. Ошол сетовый компанияда иштеген адамдардын баары ачуучунлук убактысын бекер эле өткөрүп жүрүшөт. Жада калса айрым дарыгерлердин башын айлантып, өздөрүнө кошуп алгандар дагы жок эмес. Ошол аларга кошулуп калган дарыгерлер дагы адашууда жүрөт. Бул чындык экендигин билип коюшуңуз керек. Жана аларга ишенбей эле коюңуз. Витаминдерин сатып албай эле коюңуз. Жогорку баадагы эч бир каражатты алыштын кереги жок. Андан көрө дарыгерге барсаңыз, дароо эле ал сизден акча өндүрүп калууну, же болбосо өзүнүн пайдасын деп айтайын, биринчи орунга койбойт. Сөзсүз түрдө сиз үчүн эмне пайдалуу экендигин карап чыгып, туура диагноз койгондон кийин гана тастыкталган клиникалык текшерүүдөн өткөн дарыларды сунуштап гана сизге жардам берген аракет кылат. Жана эң анын кандай десем, жөнөкөй сунушу бул диетаны өзгөртүү, же болбосо физикалык жактан активдүү болуу, ушул сунуштарды бериши мүмкүн. Бирок дары дармекке караганда дагы пайдасы көбүрөөк болгон биринчи нерсе ушул экендигин унутпашыңыз керек. Ал сунуштаган ар бир нерсеге көңүл бурушуңуз керек. Ошондо сизде айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү жогору болот. Бүгүнчө ушул. Эгерде биринчи жолу көрүп аткан болсоңуз, ушул каналга катталып коюшуңузду суранам. Буюрса, кийинки видеолорду көрүү мүмкүнчүлүгү сизде пайда болушу үчүн.